بس هذه إذا مش طيب Бул жылмайып турган бала Ахмет Раджип. Ал 11 жашта. Ахмет көп кыйынчылыктарга кейбейт. صعبة بعدين صعبة مجنون. Ал суу алуу үчүн дарыяга баратат. Бул анын күнүмдүк иши. Бул жерде жашоо согушка чейин эле оор болчу, бирок Ахмет кыйынчылыктарга моюн сунбайт. Ал 4 тууганы менен бирге Тубаса Сокур. Биз ага жолугуу үчүн согуш тилкесине жакын жердеги үйүнө бардык. Бул өтө коркунучтуу. Биз мылтыктын атылган үнүнөн коркобуз. Кармаш башталганда паркка, талаага же башка жака бара албайбыз дейт Алмага. مخيفين وكنا افتقدنا الرصاص. Акыркы жолу кармашты, жардырууну качан уктуң? Өткөн түнү дейт ал. Ахмет үчүн мектеп ар дайым баш калкалоочу жай болуп келген. When was the last time you heard fighting and explosions? بالليل. Биз аны 2021-жылдын январ айында Аль-Вахеда башталгыч классындагы эртең мененки жыйынды өткөрүп жатканда биринчи жолу көргөнбүз. Хусит козголоңчулары басып киргенде мектеп Сауд Арабия жетектеген коалиция тарабынан бомбаланган. Ахмет 9 жашында эле класста окутуп жаткан. Ал мектебин оңдоп түзөгүсү келгенин жазганда аны колдогондор көп чыкты. Анын аркасы менен көп нерселер өзгөрдү. Йемендик донор жаңы имарат тургузса, Британ кайрымдуулук уюму класстарды жаңылап берди. Сауд Арабиясы жылдар бою Йеменди бомбалады. Эми минтип жакын жерде дагы бир мектеп куруп жатат. Ахмет мындай жыйынтыктарга кубанып турат. Анын дагы көптөгөн чоң пландары бар. كن دراسة كن طيار. Мен мугалим, учкуч инженер, айдоочу же дарыгер болгум келет. Do you think you'll be able Ушулардын баарын жасай алам деп ойлойсуңбу? شعمل هون وعمل كل حاجة. Албетте, мен баарын кылам. Сулуу, шаардык кызга үйлөнөм. Ал мага таттуу нандарды жасап берет. تعملي كعك ناكل ملاح اللي يسبقنا سمك. Дарыянын жээгинде Ахмет бир аз болсо да ойногонго үлгүрөт. Бирок Йемендеги жаш балдардын балалыгы кыска. Ал ушунча көп нерсени жеңди. Ал үмүткө толуп турат. Бирок кантсе дагы ал согуштун баласы бойдон кала берет.